Assalamu alaikum туугандар. Жалал Абад шаарындагы автовокзалдын жанында Акбата Гранд деген ресторан бар, тойхона. Анын жанында Акбата супермаркет, быстро питание, магазин бар, тойхона дегендей. Бул Акбата Гранд Жалал Абад шаарынын мэри Эрнестбек Ормоковго караштуу деген элдин арасында сөздөр бар. Бул тууралуу мен 10 майда мэрге 3 маселе менен барганда ушул маселени, ушул суроону бергем. Эл оозунда ушундай айтылып жүрөт, ушул сөзгө канча проценти чын, канча процент жалган дегенде өзү айтты ачык эле. Бул мага карабайт, бирок менин келинимин рестораны деди. Анан келиниңиз рестораны болсо, ограждение десем, бул ограждениени дагы биз наракка жылдырдык дейт. Мындай карасаңыз, ограждениени да кичине жылдыргандай бир 1 метрби, 80 сантиметрби неге оң жака өздөрү жака тартып, бул жака тротуардын эмесине калтырдык дейт. Эми биз гражданский активист, блогерлер эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болушубуз керекпиз. Элдеки маселелерди местный органдарга жеткизип, проблеманы решать этип, суроолорго точка коюшубуз керекпиз. Бул азыр автовокзал, мен узакка кете турган жагы. Uzaklığa gede turгандар билбегендер үчүн. А бул жак уже Жалал Абад шаары. Андан кийин ПДД боюнча бул жерге парковка кылып коюптур. Парковкага мен түшүнбөй атам. Бул жер тротуар местасы, да, могу жер тротуар. Мына кылып туруп, сызып парковка кылып коюптур. Муну кандай түшүнсөк болот? Карасаңызбы? Бул жерге да сызып кылып машиналарды. Бул тротуардын ордуна ким уруксат берди деген болду. Горгаевы же Мерябы, же болсо жаңы башка жарамбы. Анан бизнести колдойм мен лично. Если ал бизнес мыйзамдуу болсо, налогун, патентин төлөп атса, ал бизнести колдошубуз керекпиз. Мына. Карасаңыз, а бул жагы тротуар болуп кеткен мынакей. Узун тротуар келет. Да, келет дагы. Нер келгенде парковка. Азыр айтылды, ал десең айтат да, бул парковканын эмеси сызыгы турбай, мен бул жерге парковать кылам дейт. Анан мындай жолго чыгабыз дагы. Жолго чыгып туруп, анан кийин жолдун чекесинен басканга туура келет да. Кыскасы, ар ким өзүнүн билегиндикпи, же мыйзамдуулукту аткарбай атабызбы, же мен айтмакчы шалак кылып болуп атабызбы.